Рахмат Бақытжанович. Алмазалда мен сізге бір мындай суроом. Барыбыз эле көрүп атабыз интернет блогтарынан дагы бул биздин Бишкек шаарындагы вокзалдан көлгө каттан. Ушул баягы 1000 сомго чейин көтөрүлдү, таксисттер 400-500 сомго чейин көтөрүлдү деген маалыматтар чыкты эле. Ушуга кандай мындай бир териштирүү карап көрдүңүздөрбү? Ошол баягы бир моментте ошондой жалпы соц тармактарга чыгып кетти. Ошол эле замат биздин сотрудниктер бир жолу өздөрү, по-моему, мен билгенден экинчи жолу даже антимонопольный службанын сотрудниктери менен чогуу чыгып, негизи андай факт аныкталган жок. Бүт ошол баягы мурдакы коюлган баа менен эле иштеп жүрүп атышты да. Эми биз билгенден бүгүнкү күндө деле мындай кескин түрдө баа көтөрүлбөй эле баягы мурдакыдай эле иштеп атышат да. Муну көзөмөлгө алышыңыздар керек го дейм. Биздин азыр элдин агымы Сокөл областына абдан көп болууда. Ошол биринчиден албетте техникалык абалдарын, себеби баягы билесиздер ар кандай рейсте жок машинелер дагы таксовать этип, кандайдыр бир баягы кырсыктарга дуушар болбош үчүн. Анан экинчи рет бул ушул вокзалдар боюнча. Ушул Балыкчы шаарындагы вокзалыбыздагы жеке менчик, Чолпон ата, мына бул Бишкектеги деле ушулар боюнча сиздин көз карашыңыз, келечекте планыңыз кандай? Же ушул жеке менчик боюнча эле кала береби? Эми жеке менчикке өтүп кеткен автовокзалдарды чын биз фугиге кайрылып, негизи фугин эмесе да, фугин ответственности, бирок кандайдыр бир закондуу өткөнбү, закондуу эместигин биз баягы полномочияда эмес, негизи фуги менен иш алып барып көрөлү. А бирок жалпы ошол автовокзалдардын өнүгүүсү боюнча эми биз чын айтканда көп эле пландарды түзүп атабыз, ишке ашырылышын ушу бүгүнгө чейин аракет кылып неме кылабыз да. Эми бүгүнкү турган турушу менен автовокзалдын кыскасы негизи өркүндөшү керек да. Кыскасы мындай конкреттүү түрдө план жок экен, По приватизированный план жок анда. Менин сунушум да ушул боюнча, Бакытжан, ушул вокзалдарды бир иретке келтирсек, себеби жеке эле бул жерде эле эмес, бардык жерде бул автовокзалдар көпчүлүгү каралбай, кароосуз, кээ бирди почти мындайча айтканда дубал эле турат. А бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул баягы коомдук транспорт абдан бүгүнкү күндө мындай бир муктажбыз да, себеби көптөгөн ушундай бир акыбалга алып келген учурлар жок эмес. Мындай бир элементарный ошонун келбетин оңдоо, ошол алган кишилерди же милдеттендириш керек, ошону иштетип, мейли жеке менчик калса дагы ошону автовокзал катары иштетпесе, ошол эле Балыкчыдагы, ошол эле Чолпонто, ошол эле биздики бардыгы мындайча айтканда башка багытта колдонгондор жок эмес. Ушуну бир көзөмөлгө алып, бир сиз айткандай, может, мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө мен ойлойм бардык депутаттар муну колдоп берет деген ойдомун. Ошон үчүн сизден бир сунуш күтөбүз, кандайдыр бир деңгээлде ушуну жеке менчик болгон күндө да сиздер тараптан көзөмөлдөп бир иретке келтирүү максатында. Рахмат. Рахмат. Эске алалы, бирок ошол негизи биздин автовокзалдын пландарында, мисалы үчүн Тоңдо, Баткенде, Лейлекте жаңы автовокзалдарды куруу пландарыбыз бар. Эми баарыңыздар түшүнөсүздөр, баягы каражат маселеси катуу туруп атат. Анын үчүн биз ошол жеке партнерлорду баягы мындай чакырып неметкенге аракет кылып атабыз. Ошол эгерде ишке ашып кетсе, ошондой кылат. Рахмат. Рахмат, Максатбек Канатбекович. Таза экран, дагы бир калкалдоо окшойт, сөз сизде. Максат Канатбекович, Бакытжанович эң бир туура маселени көтөрүп кетти да бүгүнкү күнү. Ошо эле Ош шаарында, Бишкек шаарында ошо элдер вокзалдарды, автовокзалдарды бардык жерде жеке менчикке өттү, же болбосо бүгүнкү күнү бир каралбай турат да, атайын бир жасалгандай, чтобы эртең жеке менчикке өткөзүү максатында. Мына биз туризмди өнүктүрөбүз деп атабыз. Эгерде биз туризмди өнүктүрөбүз, келечекте туризм менен мамлекетибизди көтөрөбүз деген бир топ деген сунуштар, бир топ деген сөздөрдү айтып келебиз, бирок тилекке каршы бул иш болбой да. Эгерде мына коррупция менен деле күрөшүп атабыз. Эмне үчүн мындай эң бир адамга керектүү автовокзалдарды, ушуга окшогондорду
жеке менчикке өтүп кетиш керек. Эмне үчүн кайра мамлекет буну кайтарып албаш керек? Мына ушул боюнча мен протоколдук тапшырма берет элем. Максат Канатбекович эң бир көйгөйлүү, эң бир жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз. Ошондуктан керек болсо комиссия түзүш керек. Керек болсо бунун бардыгын мамлекет кайра кайтарыш керек. Бүгүнкү күнү заманбап ошол жерге түзүп, келген туристтерибизге, элдерибизге шартты түзүш керек. Ошону протокол тапшырма берет элем. Рахмат. Рахмат, Тазабек Икрамович. Бишкек Ош автовокзал кечирип коюңуз Бактышевич. Сизге сөз берилекми, Алмаз Абдулдаевич? Күтсөңөр кичине. Мындай кылайлы, келерки сентябрда Кудай буйрса, бир комитеттин жыйынын ушу автобекеттерге арнайлы, ошондо мына силерге протокол тапшырма отдел менен бирге министрлик бүткүл ушу кайсы абалда азыр ар бир автовокзал боюнча, райондогу автовокзалдар боюнча бүт бардын маалыматты даярдагыла дагы бизге ошо ал бардын кыдырып бүтө албайбыз. Эмне дегенде көчмө жыйында бир күн көрөбүз биз шаарды, анан экинчи күнү дагы өзүнүн башка жумуштары бар. Ошондуктан сиздер жакшылап даярданыңыздар. Макулбу? Ошо маалымат топтоңуздар, а сентябрда бир комитетти ошо автобекеттерге арнайлы. Ошондо бир кандайдыр бир стратегияңар барбы, эмнеңер бар, ошону дагы даярданып келсеңиздер угайлуу. Макулбу?